Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman ağayın tuğanlar, hurmatlı telegörücüler. Üy bile beken bolsa, qoğum da beken bolat. Üy bile de uruş, janjal bolsa, qoğumçuluktun da tınçı ketet. Anımının birge, oşal qoğumçuluk tömөнгө kuloosu turgan söz. Baktıluu üy bilenin sebebinen baktıluu qoğum kuralat. Sebebi üy biledegi ata-enenin özara meherbandığı, oşol üy bilede perezentlerinin de bir-birine meherban bolup ösüsün kamsыздап берет. Üy bilede mına ушундай meherbandуулукту камсыздоо үчүн ата-эненин тагыраак айтканда эрди катындын дагы ролу өтө чоң. Ар кимиси өз ордун билип, атанын милдетин, эненин милдетин, ошондой эле эрдин жана аялдын милдетин туура аткарса, максатка ылайыктуу болот. Тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөрдө эр өз ордун жоготуп, ал эми аял болсо, ошол эрдин макамына доогерлик кылып, натыйжада чалдык үйдү чогулсом үй бүлөнүн ичинде бир ызычуу будуңчаң болот. Мындай үй бүлөлөр эл журт, айыл апанын ичинде эч кандай урматы болбостугу баарыбызга маалым. Себеби Алла Таала үй бүлөнү башкарууну, ага камкордук кылууну эркекке жүктөгөн. Дегеле үй бүлө кандай болушу керек? Үй бүлө деген эмне? Жараткан Алла Таала өзүнүн жараткан пенделерине берген неаматтары, жакшылыктарынын саны көп. Ого эле көптүгүнөн пенде эч качан аны санагына жете албайт. Бирок жараткан Алла Тааланын пенделерге берген неаматтарынын эң эле улуусу ислам неаматы деп айтышат алымдарыбыз. Тагыраак айтканда, пенденин ислам динин тутунуп мусулман болуп жашагандыгы бул чоң неамат болуп саналат. Алымдарыбыз айтат, ошол исламдан кийин келе турган неамат бул нике, үй бүлө, тынч, мейирбан, жакшы, үлгүлүү болгон үй бүлө да чоң неамат деп айтылат. Нике куруу, үй бүлө куруу, түтүн булатуу, тугум улоо бул биздин шариятыбыздын талабы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринде айтат. Hazreti Ayşe Nevz'den İmam İbn Maca rivayet kılat. Nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nike bul menin sünnetim. Kim menin uşul sünnetimin baştarta turgan bolsa, anda al menin ümmetimden emes. Dağın bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. İza tezevvecel abdu fakat istekmele nisfe dinihi felyettakillaha fi nisfil baqi. Kaçan adam balası üylönüp, nikelenip, üy бүлө кура турган болсо, чындыгында ал дининин жарымын тургузуптур. Эми калган жарымын тургузууда Алла Таалага сөйөнсүн дейт. Биздин акыйкат ак динибиз болгон исламда никеленип, üy бүлө курууну да ибадат катары көрүлөт. Андыктан ар бир инсан Алла Таала тарабынан ага берилген никенин кадыр баркына жетип, аны баалай билиш керек. Кээ бир уламалар ошондуктан айтышкан, никесиз жашоо бул динсиз жашоого барабар деп. Аллах табарак ва таала Кур'анда айтат: "Астагфиру биллах ва ашируhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ve yec'alullahu fihi hayran katsira." Sadakallahu. Ayaldarыңар менен жакшы жашагыла. Эгер силер аларды жаман көрсөңөр, бирок Алла Таала силер жаман көргөн нерселерде көп бир мол жакшылыктарды катып койгондур. Демек Алла Таала Кур'анда айтып атат, ошол үй бүлө кургандан кийин аялыңар менен жакшы жашоо өткөргүлөр дейт.
Кайсы бир себептерден улам, келишпөөчүлүктөрдөн улам аялыңарды жаман көрүп калсаңар, буга эч ойлонбогула. Буга кайгырбагыла. Балким Алла Таала ошо силер жаман көрүп аткан нерсенин ичине көптөгөн жакшылыктарды катырып койгондур. Алымдарыбыз муну айтат. Турмуш деген ушундай нерсе экен. Кээде казан аяк кагышпай койбойт. Ошондой учурларда балким Алла Таала ошол үй бүлөгө, ошол эрди катынга бир сыноо берип аткандыр. Ошол кээ бир келишпөөчүлүктөрдүн себебинен балким алардын дагы да махабаты ашар. Балким дагы да биринин бири кадырына жетер деп айтышат. Кыргызда бир сөз бар. Эрчек кишмейин бекишпейт дейт. Анын сыңарында эле ошол үй бүлөдөгү эрди катын деле кээ бир келишпөөчүлүктөрдүн тартышуучулардын натыйжасында балким дагы да турмушу бекем болор. Алла Таала инсанга акыл берди. Үй бүлөдө жашоодогу ошондой казан аяк кагышкан учурларда, келишпөөчүлүктөр, түшүнбөөчүлүктөр болгон учурларда инсан ошол акылын пайдаланып, ошол ыңгайсыздыкты туура түз нукка буруунун аракетин кылыш керек. Канткенде ал жөнгө салынат, канткенде анын алдына алынат, канткенде ушул жаңжал уруш токтойт деген жагын караш керек. Тилекке каршы шайтандын азгыруусуна кирип, ошондой учурларда ариет, намыс деп болбогон бир кур намыстын аркасынан ошол жаңжалды күчөйтүүгө, дагы да алоолонуп күйдүрүүгө, жандырууга аракет кылабыз. Бул шайтандан башка эч кимди кубантпайт. Шайтан мусулман адамды ибадатынан азгыруудан үмүт үзөт дейт. Себеби Кудай Таалага кулчулук кылып аткан, ибадат кылып аткан, намазын окуп аткан адам көбүрөөк шайтанга итаат этпейт деп. Шайтан бул тараптан үмүтүн үзгөндөн кийин, андан кийинки эле эң биринчи максаты ошол үй бүлөгө барып бүлгүн салуу, эрди катын ортосунда уруш жаңжал чыгаруу, эң акыркысында ошолордун ортосуна талак түшүрүп анан кайтуу. Шайтан өзүнүн жоокерлерин мына ушундай мусулман инсандардын арасында бүлүк салууга тапшырмаларды берип жибергенде, кайра келгенде ар бири кылган ишинен жооп берет. Ошол кожоюну шайтанга. Анан шайтан бир үй бүлөгө барып, ошол жоокерлердин ичинен бир үй бүлөгө барып, эрди катындын ортосуна урушту салып, эң акыркы чеги талак түшүргөнгө чейин жеткирген жоокерин өзүнүн тактынан туруп, ордунан туруп чуркап барып бешенесинен өбөт дейт. Демек шайтандын жоокерлердин ичинен ага эң сүйүктүүсү ошол үй бүлөгө бүлгүн салып, акырында талак менен бүтүргөн кызматкерлер экен. Айрыкча жаңы үй бүлө куруучуларга, дегеле үй бүлө курууну ниет кылгандарга деле, же болбосо бир топ жылдан бери жашап жүргөн деле бир туугандарыбызга айтарыбыз, ошондой келишпөөчүлүктөр болгон учурда эркек адамга айтарыбыз, сиз 1000 ачууга алдырсаңыз дагы, 1000 шайтан сизди бийлеп алган болсо дагы, акыйкат сиз тарапта болсо дагы, эч качан талак деген сөздү оозго албаңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Абгадул халали илаллахи ат-талак." Уруксаат берилген нерселердин ичинде Алла Таалага эң эле жийиркеничтүү болгону бул талак деп айтылат. Талак айтылганда 7 кабат асман титрейт, 7 кабат жер титрейт дейт. Кээ бир эркектер, мен эркекмин, мен ушул ажылдап аткан аялыма талагын берсем эле анын сазайын колуна берген боломун, мен эркектигимди билдирип коюшум керек деген сезим менен, жүйө менен оозун толтуруп талак айтып алат. Анан эртеси күнү кылган ишинин, айткан сөзүнүн туура эмес экендигин түшүнгөн кезде кеч болот. Билесиздер, шариятыбызда талак 3-кө чектелген. Талак айтып коюп, баш ооруп жүргөн сандан көп. 3 талак айтып коюп, жол издеп жүргөн андан көп. Демек, айтарыңа айтып алып, дээриңди дээп алгандан кийин, эс акылың жайына түшкөндө
ошол кылган ишиңдин туура эмес экендигин түшүнгөңдө кеч болот. Анан айтылган сөз атылган ок дейт. Башыңды 1000 ташка койгулаганың менен ал кайра келбейт. Андыктан эркек заты эч качан талак сөзүн ооз албаш керек. Сен мага арамсың, көзүмө көрүнбө, жогол, атаңыныкына кет, үйдөн чыгып кет деген сөздөрдү дагы ниетинде жашабаш, ажырашуу максатында боло турган болсо, талак түшүп калатындар. Андыктан мындай сөздөрдөн да эркектер сактаныш керек. Жанагындай келишпөөчүлүк, түшүнбөөчүлүк болуп калган учурларда айтарыбыз эркектер ошол учурда үйдөн чыгып кеткиле. Жоро жолдошторуңар менен бир аз жооронуп, ачууң тарагандан кийин келсеңер, жанагы эле желмогузга окшоп аткан аялыңар кайра эле көзүңөргө периште көрүнүп калат. Демек, адамга Алла Таала акыл бергенден кийин сыноо үчүн болгон кээ бир мына ушундай көйгөйлөрдү адам акылы менен туура нукка буруп, жана сабырдуулук менен жеңишке аракет кылыш керек. Кыз келиндерге айтарым, эжелер, карындаштар, ар бир кыз өз ата-энесинин колунда 18-20 жыл тарбияланып, анан башка жат бир үй бүлөгө барып, ошол үй бүлөнүн мүчөсү болуп жашайт. Ылайым мына ушундай тагдыр ар бир кыздын пешенесинде жазылган болсун. Кыргызда сөз бар, таш түшкөн жеринде оор деп. Эми силер ошо барган жериңерде өзүңөрдүн өмүрлүк жолдошуңардын ата-энесин өз ата-энеңердей көрүп, алардын бир туугандарын өзүңөрдүн бир тууганыңардай көрүп жашашыңар керек. Силер ошол жерге барып, өзүнчө бир үй бүлө, өзүнчө бир чакан мамлекет курай турган негизги адам болосуңар. Биз ар бир кыз балага, ар бир эже карындашыбызга Кудайдан бакыт тилейбиз. Барган жерден өнүп өссүн. Үлгүлүү үй бүлө болсун. Бирок жанагындай казан аяк кагышып турмушта кээ бир келишпөөчүлүктөр, түшүнбөстүктөр болуп калган учурда кыз келиндерге, эже карындаштарыбызга айтарыбыз, акыйкат сиз тарапта болсо дагы, кайталап айтам, акыйкат сиз тарапта болсо дагы, аял экениңизди моюнга алып, бир аз пас келип койсоңуз, утук сиздики болот. Эгерде өмүрлүк жолдошуңузга теңелип, тилиңизди бир карыш чыгарып, ажылдап бар нерсени айта берсеңиз, жанагы араң эле турган эркектин намысына тийип, анын жанагындай шайтандык мүнөзүн козгоп отуруп, анан эки эле ооз сөз менен маселеңер чечилип, же үйдө жок, же чүйдө жок каласыңар. Талагын алгандан кийин аял билесиңер, же атасына батпайт, же агасына батпайт. Илайым мындай тагдыр эч бир кыз келиндин пешенесине жазылбаган болсун. Андыктан айтарым, мына ушундай учурларда да эже карындаштар сабырдуулук менен, ошол өзүңөрдүн өмүрлүк жолдошуңардын көңүлүн алуу менен жакшы ыкка буруп кетүүнүн жолун кылыңыздар. Шариятыбызда эркектин бейишке кирүүсү бир аялдын ыраазылыгына байланган деп айтылат. Ал аял ким десе, ошол эркекти жарык дүйнөгө алып келген өз энеси, апасы. 1000 ибарат кылып, чекеси жыртылгыча сажданы көп кылган менен анын апасы ыраазы болбосо, ал эркек бейишке кире албайт. Муну эркектер дайыма көңүлүнө тийип алыш керек. Ал эми аялдардын деле бейишке кирүүсү башка бир эркектин ыраазылыгына байлап коюлган. Ал эркек ким десе, ошол өзүнүн өмүрлүк жолдошу дейт. Демек, сиз некеленип тийген сиздин өмүрлүк жолдошуңуз же сиздин бейишиңиз болот, же сиздин тозогуңуз болот. Ал өз ыктыярыңызда, кааласаңыз бейишиңизди, кааласаңыз тозогуңузду куруп алышыңыз керек. Андыктан аял киши өзүнүн өмүрлүк жолдошунун урматын жайына коюп, анын ыраазылыгын табуунун аракетин кылыш керек. Шариятыбызда буга осуят кылынган сөздөр ого эле көп. Айрыкча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде Алла Тааладан башкага сажда кылуу мүмкүн болгондо, мен аялдарды эриңерге сажда кылгыла деп буйрмакмын деген. Андыктан өзүңөрдүн өмүрлүк жолдошуңардын кадырына жеткиле.
Эгерде кайсы бир аял өзүнүн өмүрлүк жолдошун тоотпой, аны кул катары көрө турган болсо, анда өзү кулдун аялы болот. Ал эми ал аял өзүнүн өмүрлүк жолдошун падыша сезип, анын кадыр баркын көтөрүп, дайыма сыйлап жүрсө, анда ал аял каныша болуп жашайт дейт. Ал уммахату кал мадраса. Китептерде ушундай сөз бар. Энелер медресе сыяктуу дейт. Сиз өмүрлүк жолдошуңузга кандай мамиледе болсоңуз, ошол сизден үйүңүздөгү перзентиңиздер ошондой тарбиялат. Сиз кыздарды тарбиялап атасыз. Ошол кыздар эртең кайсы бир жерге барып, бирөөнүн жары болуп, ада үй бүлө курайт. Ошондо сиздей болуусун кааласаңыз, сиз дайыма ошол кыздарыңыздын атасына жакшы мамиледе, урмат сыйда болуңуз. Себеби балдарга адеп берүүдө аларды уруп согуп, же болбосо катуу айтуу менен эмес, балким ошол ата-энелер үй бүлөдө өзүнүн жакшы үлгүлүү жүрүш турушун көрсөтүүдөн артык жакшы адеп бере албайт. Демек, урматтуу энелер, келечек сиздердин колуңуздарда. Тагыраак айтканда, келечектин жакшы же жаман болуусу да, коомчулуктун өнүгүүсү же кыйроосу да биздин энелердин колунда. Эркектерге айтарыбыз, аялдардан да ашыкча нерселерди талап кылганыбыз жакшы эмес. Аял деген мындай болуш керек, аял деген уяттуу болуш керек, аял деген ыйбалуу болуш керек деп көп бир жанагындай аялынын колунан келбеген нерселерди да талап кылган учурлар болот. Алымдар айтат, эгер сенин аялың Хадичадай же Айшадай болуусун кааласаң, анда өзүң Мухаммадтай бол дейт, саллаллаху алейхи вассалам. Андыктан биздин өмүрлүк жубайыбыз бизге да жакшы мамиледе болуусун, бизге да урмат сый көрсөтүүсүн, же болбосо китептерде көрсөтүлгөндөй таризде үлгүлүү аял болуусу үчүн биз эркектер да ошого шарт түзүп беришибиз керек. Аял киши өзүнүн өмүрлүк жолдошуна өзүн болушунча кооздоп көрсөтсүн. Ошондой эле эркек да ошого барсын. Эркек да өзүн таза тутсун, эркек да өзүн адептүү тутсун, эркек да өзүнүн жакшы кулук мүнөзү менен аялына мамиле кылсын. Жана аялдар айтат го, кулагы менен сүйөт деп. Демек, эркектер аялдарды кез-кез мактап да туруш керек. Эркектерге дагы бир айта турган нерсе, аялдарыңыздар менен ортодо махабат күчөөсү үчүн ошол аялыңыздын же сөөк жаатын, ата-энесин, бир туугандарын да урмат кылыңыз. Аларды жакшылык менен тилге алыңыз. Сафия энебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, улуту жөөт болгон экен. Хафса энебиз де пайгамбардын аялы, аны мына ушул нерсе менен айыптады. Пайгамбарыбыз киргенде Сафия энебиз ыйлап турду. Не болду дедиле, мен ушул жөөсүн дешти деди. Анан пайгамбар айтты, туура сиз жөөт болгонуңуз менен сиздин аталарыңыз, канчалаган жүздөгөн абаларыңыз, агаларыңыз пайгамбар болгон. Сиз жакшы элсиз, жакшы адамсыз деп, ошол Сафия энебиздин тек жаатындагы мактаган. Андыктан үй бүлөдө жубайлар болушунча бирин-бири сыйлап, өз ара урмат менен жашоо өткөрсө, коом жакшы болот. Демек, жакшы болгон үй бүлөдөн жакшы коом куралат, жакшы коомдон күчтүү мамлекет жүзөгө келет. Алла Таала эч качан үй бүлөлөргө жамандык салбасын, чымчыктын да үйү бузулбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.